Buna normal soğuk adamlar ketti. Men balam menen kalıp ketti. Buna bir emes iki balam menen var. Бул видео кечээ Зулпидин Максым аттуу адамдын Facebook баракчасына чыгаар менен аз убакыттын ичинде эле 400 чукул комментарий жазылып, соц тармакта 200дөн ашык жолу бөлүшүлдү. Пикир калтыргандардын дээрлик көпчүлүгү көрүнүшкө өтө нааразы. Алар Москва-Бишкек чартердик рейси менен кары картаңдар, оорулуулар жана боюнда барлар кетет делгени менен видеодо отургандардын көпчүлүгү албурлуу, сомодой жигиттер экенин жазышууда. Айрымдары бул көрүнүштү 108 жыл мурда Атлантика океанда чөгүп кеткен Титаник кемесиндеги окуяга да байланыштырып жиберишти. Суу түбүнө кетип жаткан кемеден алгач аялдар менен балдар куткарылып, андан арткан орундарга гана эркектер отурганын жазышууда. Автордун билдирүүсүнө караганда, Шереметьево аба майданында шал илдети менен ооруган бала да ата-энеси менен калып кеткен. 26-сынан бери аэропортто жатып, түнөп, үйүбүзгө барбай, биз бир тыйын акча алдык. Секин сүйлөп жүрөм. Балдар, эжеке успокой. Балдар секинирээк. Хорошо. Азамат, эме турчу, хорошо? Паспорт бербейм, нам ушу билетинен кетиресиздер мени. Паспортун Текшерейин. Турат, фамилиям, имам Алып качпайм эже. Мага паспортун керек. Сегиле карабайсыңар. изучу болду чурк бааны. Азырынча тынчтык, бирок билетин алып келген адамдар өтө көп, билети менен келип алгандар основной молодежь, бирок боюндагылар да бар. Бир тобу болсо тизмени түзгөн атайын комиссиянын аракетине нааразы болуп, кол ийрисинен тартып, тааныш билиштик болуп кеткенин билдиришүүдө. Мындай нааразылыктар көп болгондуктан видеонун автору элчиликтен кеткен адамдардын тизмесин жарыялап, бейтаптардын диагнозун, атүгүл жарандыктарынан бери текшерүү керектигин айтууда. Кудай, минтип оорулууларды, эне балдарды сыйлабасак ким сыйлайт? Жаштар качан эсиңерге келесиңер? Уят эле, шерменделер. Тиги жигиттердин боюнда бар деген справкасы болсо керек да. Боюнда барбы? Алдагы жерде жаш эле балдар го. Справкасы бар го жигиттердин боюнда бар деген. Чөгүп жаткан Титаниктен кайыктар чыкканда дагы биринчи аялдар, балдар деген. Силер чөгүп жаткан жоксуңар го акыры. Мырзалык кайда? Ушул кантип болсун? Мен 3 балам 60ка чыккан апам менен калдык го, 16-майга билетибиз бар эле. Посольствого чалсак 60-тан ашкан адамдар кетти деген эле. Апаңыз жаш экен десе ынанып калган элем. Макул эме, анда чоңдор кете берсин деген элем. Эске салсак, кечээ күнү Россиядан 379 кыргызстандык мекенине кайтып келди. Башта алардын саны 402 болору белгиленген. Бирок жуп учарга келгенде тиешелүү тизмеге кирбей калгандар Шереметьево аба майданына келип кете тургандарга тоскоол болуп, андан ары талаш-тартыш жаралганын Мигранттарды колдоо фондунун өкүлү Тимир Саралаев жазып чыкты. Анын кесепетинен түнкү саат 1-де башталган каттоо таңкы 9га чейин созулуп, аягында мындай көрүнүштөн тажаган Аэрофлоттун өкүлдөрү каттоону жаап салышкан. Мындан улам тизмеге кирген 23 кыргызстандык учакка отурбай калган. Алардын арасында оорулуулар, кош бойлуулар жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер да калып калганын Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлү Аскат Алиев жашырган жок. Бирок ошентсе да айрым видеолор бир тараптуу болуп жатканын айтууда. Учуп кеткен 379 адамдан 116 ооругандар, 27 адам оорулууларды коштоочулар, 8 адам инвалид, 38 карылар, 78 кош бойлуу айымдар, жашы 7 элек балдар менен 77 ата-эне, 35 адам хостелдардан жана 28 мартта уча албай калгандардан тизме боюнча мекенге кетишти. Тилекке каршы аэропортто түзүлгөн тартипсиздик, бирин-бирин сыйлабастык, жөөлөшмөй, түртүшмөйлөрдүн айынан саат 7:40дагы рейс 9:11ге жылдырылып, ошондо да 23 адам каттоого жетишпей калды. Калып калган 23 адамдын ичинде инвалидтер, кош бойлуу оорулуулар дагы жок эмес. Эртеден бери талкуу болуп жаткан маселеде жалаң жаштар тизмеге кириптир, калыс эмес каралыптыр деген боюнча айта кетсек, жанагы бир тараптуу видеолордо көргөзүлгөн жаштар боюнча 77 ата-эне жаш балдары менен, 27си ооругандарды коштогондор жана 35 адам мурда учпай калгандар. Ошондо 139 адам жаштарга кирип калат экен. Анан ошолорду бир тараптуу талкуулап, ар кандай ой пикирлер жаралып жатат. Эң башкысы жашпы карыбы бардыгы биздин карапайым эмгек мигранттарыбыз. Бир дагы мамлекеттик кызматкер, депутат, бизнесмен тизмеге кирген жок.
Ошондой эле Кыргызстандын тиешелүү мекемелери чет өлкөлөрдөгү өзгөчө Россиядагы кыргызстандыктарга Казакстандын чек аралары жабык экенин эскертип, аларды унаа менен жолго чыкпоого үндөп келет. Мисалы учурда Оренбург-Самара кан жолунун боюнда 500дөн ашуун Кыргызстандын жараны чатырларда корголошууда. 7 майда болсо Казакстандын Солилецк аймагынан 519 кыргызстандык 9 автобус менен жеткирилген. Аларды алып келүү оңойго турган жок. Бир топ сүйлөшүүлөр, жогорку жактан кийлигишүүлөр гана маселени оңунан чечти. Мындай кыйын кырдаалда айрым адамдар жоопкерчиликсиз аракеттерди жасап, саясий упай топтоонун аракетин көрүп, же өздөрүнүн жеке кызыкчылыктары үчүн карапайым жарандарды адаштырып жатканын республикалык штаб билдирип чыкты. Акыркы мезгилде айрым саясий партиялардын, коммерциялык эмес жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү жоопкерчиликсиз билдирүүлөрдү жасап, чет мамлекеттердин аймагынан кыргызстандыктарды алып келүүнү уюштуруу боюнча кызматтарды сунуштаган учурлары көбөйдү. Тилекке каршы бул адамдар жана түзүмдөр жалган маалыматтарды таркатып жатышат. Алардын бул маселенин айланасындагы жеке пиар акциялары карапайым жарандарды адаштырууда. Россия казак мамлекеттик чек ара тилкесинде унаа каражаттарын өткөрүп жаткандыгы тууралуу такталбаган маалыматты угуп, туура эмес кабарлоодон жабыр тарткан Кыргыз Республикасынын жарандарынын тегерегиндеги кырдаал буга айкын мисал болуп саналат. Бул мекендештерибиздин абалына терс таасирин тийгизди. Ал эми Россия Федерациясынын Оренбург областынын жергиликтүү бийлигине татаал жагдай түздү. Белгилей кетчү нерсе айрым жактардан ойлонулбаган жана популисттик аракеттери Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттер, анын ичинде союздаштары жана стратегиялык өнөктөштөрү менен эки жактуу мамилелерине терс таасирин тийгизиши ыктымал. Тиешелүү штаб кыргызстандыктар жүргөн өлкөлөрдүн расмий бийлиги менен иш алып баруу Тышкы иштер министрлиги тарабынан гана жүргүзүлөөрүн эскертүүдө. Аталган мекеменин маалыматына караганда дүйнөнүн 58 өлкөсүндө 8000ден ашуун кыргызстандык мекенине кайтуу үчүн өкмөттөн жардам күтүүдө. Ал эми февралдан бери 30га чукул өлкөдөн учак жана автоунаа менен 10.000ден ашуун кыргызстандык кайтып келген. Ал эми Россиядагы элчиликтин маалыматына караганда жакынкы күндөрү апта сайын чартердик каттамдар уюштурулганы турат. Акмарал Сабатар, Владимир Кулбалдиев, НТС.